таң шығат. Қорғаған шаңды көргенде ене кеңен жан шығат. Атаңдың көріне қорғаған шаңды қараса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Сиздерге маалым болгондой, мына быйыл туптуура 25 жыл толуп атат. Улуу эпосубуздун, Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесин белгилегенибизге туптуура мындан 20 жыл мурда 1995 жылы июнь айында ушул Манаска арналган конференция өткөн эл аралык. Андан кийин август айында Манастын 1000 жылдыгын таласта белгилегенбиз. Анан ушу Бишкекте дагы белгилеп, Кыргызстандын бардык жеринде, кыргыз баласы жашаган бардык мамлекеттерде ушул Манас эпосунун 1000 жылдыгы чоң той катары белгиленген эле. Тарыхка эсеп сала турган болсок, 1937 жылы Манастын 1000 жылдыгын белгилейбиз деген чечим кабыл алынып, 32 жылдан баштап Манас эпосунун изилдөө, аны орус тилине которуу иштери жүрө баштаган. Бирок тилекке каршы 37 жылы ушул Манас эпосунун Манастын 1000 жылдыгын белгилейбиз деген кыргыздын чыгаан жигиттери Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Баял Исакеевтердин бардыгы репрессия болуп кеткенден кийин бул иш токтоп калган. Кийин 47 жылы согуш бүткөндөн кийин ошол Манастын 1000 жылдыгын белгилейбиз деп 37 жылдан 47 жылга жылдырылган эле. Бирок ата мекендик согуш ал учурдагы Кыргызстандан кеткен 300 миңден ашык кыргыз жарандары ата мекендик согушка кетип фашисттик Германия менен салгылашып жүрүп, анан алардын 120 миңге жакын адам кайтыш болгон, келбей калган. Алардын ичинде дагы көптөгөн кыргыздын акын жазуучулары согуштан кайтпай калган. Ошол себептен дагы бул маселе белгиленбей калган эле. Мына эгемендүүлүк алгандан кийин 90-жылдары ушул Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө атайын чечим кабыл алынып, 94-жылы оондун сессиясында бекитилип, ошо 95-жыл бул Манастын жылы, Манас эпосунун жылы катары белгиленип, дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттерине маалымат таралып, анан ошо 95-жылы август айында 5 мамлекеттин президенти Кыргызстанга келип, анан ошо Талас жергесинде Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленген эле. Мына 1000 жылдык өткөндөн бери чейрек кылым өтүп отурат. Ушул чейрек кылымдын ичинде ошол Манас эпосун андан ары жайылтуу, кыргыз элине эл эмес башка элдерге дагы, башка улуттарга жайылтуу боюнча дагы бир катар иш-чаралар жүрдү. 2013 жылы ЮНЕСКОнун репрезентативдик материалдык эмес баалуулуктар тизмесине Манас Семетей Сейтек Үчилтиги кыргыз элинин көнөргүс байлыгы, руханий байлыгы катары каттоодон өтүп, дүйнөнүн 195 мамлекети ушул Манас эпосун тааныды дегенди айтсак болот. Бул жерде ошол кездеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Карганбек Самаков мырзанын эмгеги өтө чоң болгон. Ошол ар бир ЮНЕСКОнун оондун, ЮНЕСКОнун мүчөлөрү менен сүйлөшүп, ошол Манас жөнүндө түшүнүк берип атып, анан бир добуштан өткөнүнө, Бакуда өткөн 8 сессиясында мен дагы күбө болуп барып келгенмин. Мына андан бери дагы бир топ жыл өттү. Бирок тилекке каршы Манастын эпостун 1000 жылдыгын белгилегенибиз менен анча мынча баягы демилгелер болуп, ар бир областтарда өткөзөбүз деген демилге болгон, бирок ал демилге боюнча эле калып белгиленбей келди. Анан мына былтыркы жылда ушул Манастын эпосунун 1000 жылдыгынын 25 жылдыгына карата биздин көрүнүктүү аксакалыбыз, ушул жазуучулуктун баба дыйканы деп атасак да болот, Муса Сапаев
аксакал мындай Манас кырдаалы улуттук лидер идеясы деген китебин чыгарды. Анан ошондой эле менин дагы Айкөл Манас улуттук саясий лидерликтин туу чокусу деген мындай китебим жарык көргөн. Манас эпосун болсо баягы кыскартып хрестоматийлик түптө чыккан варианттары болду. Илимдер академиясы баягы көп 20-жылдардан бери чогулган кол жазмаларды китеп кылып чыгарып атат. Бул жагынан алганда бир топ иштер жасалып аткандай. Бирок ошол эле мезгилде Манас эпосунун 1000 жылдыгынын 25 жылдыгына караганда Ош окуясынын 10 жылдыгы дегенди көбүрөөк айтып элдин оозунда кандайдыр бир негативный нерселерди кайрадан көтөрүп элдин бүүрүн кызыткан окуялардын болуп атканына күбө болуп атабыз да. Анан ушундай мезгилде бүгүн студиябызга ушул Манас эпосун белгилөөнүн 1000 жылдыгын белгилөөнүн башынан бери ошо өзүнчө көптөгөн баягы хронологиялык типте дептерлерди, калың дептерлерди жазып, анан ошонун негизинде улуттук сырттандыктын эмеси деген китеп жаздыңыз, идеологиясы деп туруп, андан тышкары ушул Манас темасына арналган бир топ макалаларды жазып келесиз. Анан ушул Муса акени бүгүн студияга чакырганбыз. Куш келипсиз, аке. Анан ушу 1000 жылдык мезгилинде, 1000 жылдыкты белгилөө мезгилинде кайда элеңиз, эмне жумуш кылдыңыз эле, эмне үчүн ушул хронологиясын, Манастын хронологиясын жазып калдыңыз? Алда сөздү ошондон баштасак. Ооба, мына былтыр ошол узак 30 жылдык эмгегимдин үзүрү катары 440 беттен турган Манас кырдаалы улуттук лидер идеясы деген китебимди ошол башта жазып жүргөн эмгектеримдин уюткусу катарында басмадан чыгардым. Манас темасына мен кандайча кайрылып калгам? Мен мына быйыл Горбачев жарыялаган кайра куруу саясатына туп-туура 35 жыл болуп атат. 85-жылы апрелде жарыялаганда. Анан ошол апрелде жарыялагандан баштап эле мен күндөлүк жаза баштадым. Күн сайын телевидение, баягы взгляд деген болчу, өзүбүздөн башка ушундай сын макалалар жарып көрүп, ошолорду баягы тетрадка түшүрүп жазып, азыр бир 40тан ашык мындай чоң общий тетрадым бар. Анан жүрүп эле анан кийин улуттук идеология, улуттук идеяны изилдөөгө өтө баштадым да. Анан улуттук идеологияны изилдегенде эле табигый түрдө эле Манаска келет экенсиң да. Анан ушуну менен мына Манаска аралашып кеттим. Анан бүгүн бир сөздү бир уникалдуу окуядан баштасам деп атабыз да. Себеби дегенде мына бүгүн биз жанагы коронавирус деген бир апат дүйнөнүн несин эндиретип атпайбы? Бул эми Кытайдын жана Ухан деген шаарынан башталып, андан кийин бир катар жана Гонконг өтүп, Гонконгдо ошол убакта баягы тополоң болуп аткан да Кытайга каршы. Баягы вирус ал жерге Гонконгго жеткенде тополоң тынчып калды. Ал жерден Японияга өттү. Бул эми самолет менен кыдырып жүрдү да бул вирус. Анан Япониядан Испанияга барып түшөт. Анан Италияга. Анан ошол биздин Кыргызстанда болсо 22 марттан өзгөчө кырдаал деп 25 марттан өзгөчө абал жарыяланды да. Анан бул өзгөчө абал жарыяланганда бардыгыбыз тең баягы үйдө отуруп калдык да. Эшикке чыкпа, маска тагын, колуңду жуу, социалдык аралык 1,5 метрден жакын келбе деп ушундай катуу, окумуштай катуу талап коюлбадыбы. Анан бул деген өтө уникалдуу учур болот да. Себеби дегенде азыр бизде маалымат заманы, информатика. Ар бир үй бүлөдө 5тен 6дан телефон. Телефонун ичинде болсо жанагы социалдык тармак дегендер бар. Анан мен дароо ойго келдим дагы ушул карантин күндөрдү бир катуу көзөмөлгө алайынчы. Кыргыз элинин коомдук аң сезими кандай болду экен деп эшикке чыкпай, ушу эртең менен саат 10до отуруп, кээде түнкү саат 1-2 чейин отуруп аттым.
4 тармақты көзөмөлгө алдым бир убакта. Мен өзүм Facebook'ta отурам, Twitter, Instagram, анан Одноклассник. Анан баягы телевизор турат, буякта радио турат. Алдыма бир 4 дептер түстүү карандаштарды коюп, анан бисмилла деп отурам. 25 марттан башталып, анан 3 апрель күнү маселе Манаска бурулса болобу. Мен ушунча таң калдым да. Бул ар бир кыйын оор учурда баягы биздин жан дүйнөбүздүн тепкирине чөгүп, кыймылдабай калган нерсе көтөрүлүп чыгат экен да. Биринчи маселе Испаниядан башталды. Ошо себеби дегенде биринчи катуу эпидемиялык абал Испанияда болду да. Себеби ошол кезде Испанияда мамлекеттин кризистик абалына байланыштуу чоң митингдер өтүп аткан, тополоң өтүп аткан. Ошол тополоңго туш келгенде ал тополоң курчутуп ийди дагы, абдан курч болуп, ошол Испанияда жүргөн бир айым бар экен. Бир карыган адамды карайт экен күн сайын тейлеп. Ошол анан баягы Facebook'тан чыгып, урматтуу кыргыз эли, мынеке силерге дагы ушул апаат келди. Анан кыргыздар билесиңер, биз камырабас эл болобуз, маани бербес эл болобуз. Бирдекен айтса мындай тоботпой мамиле кылабыз, андай кылбагыла. Биздин Испанияда окумуштуулардын бардыгы ушундай катуу талкуулап атат. Ушундай деген пикир бар. Азыр жер шарында 7 миллиард калк жашаса, ошонун 5 миллиарды сөзсүз муну бир катар жугузуп өткөрөт. Иммунитети күчтүүлөр чыдайт көтөрөт. Калганын баарын жок кылат деп, иммунитети начарлар эме болот. Ушул апаатта силерди Манас атабыздын руху духу колдосун деди да. Карабайсызбы? Ошо Манас атабыздын эрки ошонун нарп нускасын эсиңерге түшүргүлө. Жолдоштор деп. Анан эле ошо Кыргызстандан баштап дагы ошо талкуу аябай күчөп кетти. Анан Россияга өттү. Анан Россиядан Европанын бардык мамлекеттеринен чыгышты. Мисалы мен Facebook'ta 5000 досум бар. Анан берки тармактарда дагы болуп 3000 досум бар. Бул деген сөз, значит, миллиондон ашык адам менен байланыш бар да. Себеби менин досторумда достору бар да, аларга чейин кетет да. Анан ошо Германия, Англия, Франция, буягы Америка, тиги Африкадан баштап Австралияга чейин жетсе болот. Ошо жактан да үн кошуп атты кыргыздар. Австралияда бар экен. Ошол Австралияда бир Алай деген кафе ачкан бирөө бар экен айым. Ошол үн катты да. Анан эми аябай кызыктуу ойлор айтылды. Мен анын баары өтө чоң тема. Бүгүнкү биздин темага байланыштуу бир анча-мынчасы эмне ойлор айтылды, айтып койсомбу дейм да. Өзү негизи ушул Манас эпосунун жанагы мен башында айтып кетпедимби? Алгач 37-жылы белгилейбиз деп, бирок белгилүү там репрессиялар, белгилүү себептер менен анан белгиленбей калган. Анан 47-жылы деп дагы болбой калган да. Анан муну баягы Жомарт Бөкөнбаевтар дагы кийин экинчи муундар көтөрүп ушуну белгилейбиз деп Манас киносун тартам деп аракет кылып жүрүп, анан ал киши дагы авария болуп кайтыш болуп кеткен да. Анан элде баягы окуй Манас темасына жолобош керек экен, болсо эле жолосо эле кырсыкка учурайт экен деген дагы нерселер болгон да. Баягы ишенимдер болгон дегендей. Анын негизи да болгон. Анан бул негизи Манас темасын көтөрүлгөндө эле Манасты көтөргөндөр анан Манаска каршы чыккандар дагы кошо чыгат экен дагы. Анан кийин теманы көтөргөндөрдү жаманатты кылышып, кайра эл душманы кылып койгон учурлар дагы көп эле тарыхта кездешет экен да. Бирок мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына акыркы эгемендүүлүк алгандан бери Манас жакшы эле жетип атат да. Эгер Советтер Союзунун учурунда жанагындай репрессияларга туш болгону менен жазылып калган да. 22-жылдан 26-жылга чейин 4 жыл аркасынан жүрүп, Сагынбайдын жанында жүрүп, Ибрайым Абдрахманов Манасты жазып атат да. Бул чоң эрдик да, чоң эрдик. Анан ал жөн эле жазып коюп тим болгон эмес. Ал киши жазгандан кийин аны кийин
жанагы араб графикасынан латиницага өткөндө, латын тамгасына өткөндө, латын тамгасына көчүрүп кайра жазган ошончо эменин баарын. Анан кийин кириллицага көчүргөн. Бул деген чоң эмгек болгон да. Анан Саякбай Каралаевди Хусейин Карасаев көлдөн ээрчитип келген, мен ээрчитип келген, мен таап келгем деп атпайбы? Анан Саякбай жазып атат. Эми бул негизинен бул чоң баягы жеңиш десек болот да. Анан ошол эле мезгилде башка Мамбет Чокморов, Мамбет Ашымбаев, Молдо Асанов, Тыныбеков, Тыныбек Жапый уулунун семетейинен үзүндүү болуп туруп Москвадан 1925-жылы чыккан экен да. Анан бул эми чакан эле баягы үзүндүү жарык көргөн. Бирок кийин анын Тыныбектин уулу Актан дагы эме кылып атат да. Актан Тыныбековдун варианты деп жазылып атат. Мына бир топ эле Жаңыбай Кожоековдун варианты деп варианттар чыгып атат. Бирок ошол варианттардын ичинен дагы эң эле бир көрүнүктүү элге сиңимдүүсү бул Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдики да. Анан эми бул баягы алганда эң мындай сөз курам жагынан, көркөмдүүлүгү жагынан Сагынбайга бир дагы Манасчыныкы жетпейт. Бирок андан мурда Сагынбайдын устаттары болгон ошол эле Тыныбек, андан мурдагы Келдибек, Балык Ооз деген манасчылардын манасы тилекке каршы бизге жетпей калды да. Анан менде бир ушул Совет районунун Союз убагында Совет району, азыр Каракулжа району болуп калды да. Ошол райондо жашаган бир аксакал кишинин академияга жазган каты бар 79-жылы. Анан ал киши айтат да өзүнүн катында 1937-жылы дейт. Мен Балык Ооздун манасын окудум дейт. 4 том. Орус алфавити менен кыргыз тилинде чыккан дейт. Анан бул китеп жөнүндө такыр эле маалымат жок да. Бул балким бирөөлөрдүн колунда бардыр. Бирок Илимдер академиясында жок, биздин китепканаларда жок. Бирок жок нерсени мен ушундай окудум деп жазбайт эле да. Туурабы? Анан ошол киши өзү дагы Болотбек Исабеков деген аксакал киши бул 97-жылы 91 жашында кайтыш болуптур, ата мекендик согуштун катышуучусу. Анан ошол киши айтат, мен өзүм жөнүндө айтсам, мен дагы Манастын чоң казатын 981 бет кылып жаздым дейт да. Анан ал каякта деп мен анын урпактарынан эмелеринен сурасам, 80-жылдары биздин КГБнын кызматкерлери барып, ал киши андан тышкары Казыбектин, баягы казалчы Казыбектин 5 том кылып туруп китебин баягы машинкага терип жазган экен. Ана ошону менен кошо атасынын кол жазмаларынын баарын КГБга алып кеткен дейт да. Бирок Казыбектикин кийин академияга тапшырган экен. Балким манасы да тапшырылдыбы деп карап көрдүм, бирок ал кишинин эмесинде таппадым да. Анан ушундай нерселер бар. Бул манас эпосу боюнча, эпостун жазылышы, китеп болуп чыгышы, өткөн кылымдын 60-жылдары баягы 58-жылы кошмо вариант болуп чыккандан кийин биздин адабиятчыларыбыз, сынчыларыбыз жазганда болду, манас ушу менен манасчы чыкпайт, себеби китепке түшүп калды. Илиада, Одиссея сыяктуу, башка эпостор сыяктуу китепке түшкөндөн кийин бул уже манасчы чыкпайт деген дагы бүтүндөр келген да. Бирок андан кийин дагы канча манасчылар чыкты, азыр да чыгып атат. Чыга берсин, манас феноменинин эң негизги баягы жандуулугунун белгиси. Ошол жандуулугу бул кыргыз элин сактап келди деп атпайсызбы? Сиз айтып атасыз, мондай апааттарда ушул манас эпосу кыргызды бир кандайдыр бир деңгээлде сактайт экен деп. Ушул жагынан сүйлөшпөйлү, ушул жагынан өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз жакшы болот эле. Эми баягы карантин күндөрү бүт эле онлайн окууга өтүп кетпедиби? Дистанттык аралыктан окуу деп. Бул жанагы социалдык тармактагы манас талкуу бул өтө кызуу болду. 7 күнгө созулду, 10-мартка чейин. То есть 10 апрелге чейин созулду. 3 апрелден 10 апрелге чейин созулду. Менин баамымда кеминде 3000 адам катышты да. Анан эң уникалдуу жери буга бир окумуштуулар, жана манас жазып жүргөндөр, чыгармачыл адамдар, манас айткандар аралашкан жок.
Алар сыртта турушту. Не сыртта мында окуп Байкоочу. коюп турушту, байкоочу. Эми сиз айткандай аябай карама каршы пикирлердин кагылышуусу да өтө күчтүү болду. Анан бул деген кыргыз тарыхындагы Манас боюнча мен ушундай баа бердим, биринчи улуттук диалог болду да. Эч качан Манас боюнча улуттук диалог боло элек да. Манасты изилдөөчүлөр гана, баягы окумуштуулар ушулар гана пикирин айтып, ал эми эл эмнени ойлоп атат, элдин арасында кандай деген нерсе биринчи жолу жарыкка чыкты да. Анан ошонун кээ бир нерселерине мен айтып берейин. Биринчи мындай тыянак пайда болду. Сиз айткандай Манас боюнча жанагы эме перечен жакшы экен. Аталыштар Манас Саякбай варианты, Сагынбай варианты, Сазонов варианты жана башка болуп. Эми Жусуп Мамайдыкы момундай китеп варианты болуп. А бирок 500 миң, негизи 1000 чыгат экен дагы. Анан кээде гана 2000 чыгып, бүгүн элибиздин кыргыздардын 95%-ынын колунда Манас жөнүндө эчтеке жок экен. Ушуну ачык чыкты. 5%-ын колунда да бар экен, ал да ар кандай вариантта. Анан ошол жерде ушундай ой айтышты. Биз дейт ушул алыска кетсек дагы өзүбүз менен ала кете турган бир кандайдыр бир моундай бир көңүлгө толгон бир вариант китеп жок. Кара сөз менен чыгарышабы, ыр менен чыгарышабы, ар ким өзүнүн вариантын эме кылат. Мына ушул жагы бизге керек эле. Демек бизге азыр ошондой китепти бир чыгарганда 400-500 миң нускада чыкса, ошол бардык кыргызга жетсе, биз чет өлкөдө жүргөндөр дагы өзүбүз менен ала келип ушул жакта ошондой окуп жүрсөк, сонун болор эле деп муну айтышты да, биринчи айтылган нерсе. Анан экинчиси элдин Манасты канчалык билет деген нерсе дагы ачыкка чыкты. Бул негизги каармандардын гана аттарын эле билет экен да. Манас, Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Акбалта, Сыргак. Сыргакка деле жетпейт, Чубактын тегерегиде. Ушуну билет экен дагы, анан кийин анча-мынча чоң казат менен эле ошо Көкөтайдын ашынан үстүртөн билет экен. Мындай Манас боюнча элде терең түшүнүк али жок экен. Мына бул чыкты да. Анан үчүнчү айтылган пикир мына Манас айтуучулар боюнча айтты. Бул дагы кызык пикир болду. Ушундай деп айтышты, Манас айтуучулук өнүгүп аткан аябай жакшы. Бирок айтканда бир эле окуяны эле айта берет. Бу жерден чыкты, тиги жерге барды, а жерге барды, бу жерге барды. 21-кылым болгондон кийин аны бир чыгарманын абалына келтириш керек. Окуянын башталышы болуш керек, өнүгүшү болуш керек, фабуласы болуш керек, кульминациясы болуш керек. Ал бару анан кандайдыр бир идеяны бериш керек. Мына ушул чыгармага, бүтүн чыгармага айландырып айтуу жагы болбой жатат. Бул жерден баягы ошондой ойдо пикирдеги адамдар менен дагы мындай полемикага чыкса болот да. Себеби мисалы үчүн Сагынбай вариантын алсак 250 миңден ашык сап. Манастын эле окуялары. Анан анын бир окуясын эле 1 саат айтып түгөтө албайсың. Анан 1 сааттын ичинде ал окуянын кульминациясы да бар, баягы бүт өнүгүүсү ушунчалык жакшы темпте айтылат. А бирок толугу менен Манасты камтуу кыйын болуп калат да. Анан ушул жагын баягы акыркы кезде биз мындай калың китептерди деле окубай, бир жука эле брошюраларды окуган заман болуп калып атпайбы? Китеп окугандар практически жок болуп атат. Өзүңүз деле мына китеп чыгарып жүрөсүз, байкайсыз. 1000 нуска чыгарсаңыз, 1000 нускаңызды 1 жыл сатасыз. Туурабы? 2 жыл деле созулуп кетеби? Жарымын туугандарга бекер. Анан жарымын бекер бересиз. А бекер бергениңизди окубайт. Окубайт. А жөн эле алып барып үйүнө коюп коет. Карап барактап анан коюп коет. Анан кептин баары ушундай болуп атат. Анан биз ушул жерде мен дагы ойлонуп жүрөм. Балким бир заманбап мына ар бир үйдө 5тен телефон бар деп атпайсызбы? Ошол телефон аркылуу бир көрө турган, телефон аркылуу кызыктыра турган балдар үчүн, майда балдар үчүн биздин балдардын мындай мультфильм көрүшөт да. Анан карап отурган мультфильмдерин карасаңыз, Маша Медведь,
же болбосо тиги атышкан эметишкен, бирин бири өлтүргөн жестокий жанагы батыштын тарткан, Голливудтун тарткан мультфильмдерин көрөт. Ал эми биздин өзүбүздө ушул индустрия жок да. Жок. Мультфильм деп бир анча мынча бирдекелерди тартымыш болуп аракет кылышат, а бирок бизде жок болуп атат. Анан эгерде мына Манаска байланышкан дагы бир 3 сериясын мен көрдүм. 5 мүнөттүк, 4 мүнөттүк кылып бир орус тилинде чыгарыптыр. Марат Ашимович Байжиевдин баягы эркин которгон, орус тилине которгон эмесинен алыптыр тексттерин, аттап ар кайсы жерин олуп чолуп эме кылыптыр. Аны дагы тез окуп, анан кейипкерлердин немелерди жөн эле бир шылдыңдагандай эле кылып тартып койгон да. Анан бул дагы балдарга сиңбейт. Бул жерден бир кооз кылып, бир сонун кылып туруп тарткан мультфильмдер керек да. Бул биздин улуттук идеологиябыздын туу эмесине уюткусу катары коюп койсок болот эле. Анан баягы гендирди кескен каражат дегенде каражат жок болбосо көрүп турасың, мондай кылып тартсак болот эле деп турабыз. Каражат жок болгондон кийин мүмкүнчүлүк жок болуп чектелип калат экен дагы, колуңан эчтеке келбей калат экен да. Төртүнчү айтылган ой ошол Испаниядан чыккан айым айтты. Манаста эң сонун идея бул айкөлдүк. Айкөлдүк. Мына могу коронавирус, муну коронакризис деп атат, корона согуш деп атат, корона апат деп атат. 3-чү дүйнөлүк согуш жүрүп атат деп атат. Ооба, 3-чү дүйнөлүк гибридтик согуш жүрүп атат деп атат. Анан ошон үчүн бул жерде ынтымак биримдикке келген, бири-бирине айкөл мамиле кылган элдер жеңип чыгат. Ансыз ол сен бай мамлекет болсоң дагы, мына жакында деди, жарыкка чыгат. Американы көрүп атабыз. Американы мына кандай бай мамлекет. Ушу айкөлдүк маселесини негедир ушуну алдыңкы планга көтөрүп чыкпай, ушуну бир ушунун тегерегинде ушуну чечмелеп бир мындай кенен панорамадагы бир түшүнүк айландырылбай жатат деген ойду айтып, ушу айкөлдүк кыргыз элинин ушу Манастан мурасталган негизги мүнөз пейил катарында мындан кийин ушу айкөлдүктү биз бир тутпасак кыйын болот бизге деп ушуну айтышты. Анан бешинчиси, азыр Кыргызстанда 232 каттоодон өткөн партия бар экен. Бир да партиянын идеологиясында Манас жок экен. Бир да партиянын программасында биз Манастын рухун өнүктүрөбүз деген жок экен. Мына могул дейт, бүт бардык партиялар батыштык баалуулуктарга кирип алып, кыргыз элинин улуттук баалуулугу бааланбай, кадырланбай калып атат. Мына ошол акыбал менен биздин партиялар азыр демократиялык шайлоого деп баратат. Демократиянын башкы баалуулугу, ошол улуттун кызыкчылыгын коргош. Ошол улуттун ата бабадан келе жаткан нарк нускасын коргош деген ушундай ойлорду айтышты да. Өзү негизи Мусаке Манас эпосун белгилөөдө, анан белгиленгенден кийинки мына 25 жыл аралыгында 40ка жакын 40 чоң баягы общий тетрадьты жаздым, күндөлүк катары деп атпайсызбы? Ошол баягы Манастын 1000 жылдыгы өткөндөн кийин, 1 жылдан кийин Манас 1000дин 1 жылдыгы, Манас 1000дин 2 жылдыгы деп эле ошо менен токтоп калган да. Анан негизи мына коронавирус апаты бул дүйнө жүзүнө, бардык жерге баягы өзүнүн залакасын тийгизип атат да. Анан ушундай мезгилде чын эле биздин мамлекетибиз дагы бир ошол Манас 1000дин 25 жылдыгын кеңири белгилесек жакшы болот эле да. Кеңири белгилеп, ошону дагы бир жолу мындай элге кеңири жеткизип, анан Манастын негизги эсиңизде болсо баягы 46-жылы
Манастын Великий поход деп орус тилине Пинковский, Тарловский деген орус котормочулары которгон китепти чыгарып, анан хотя бул жерде да кызык да, бул жерде бул китепти редакциялап туура эмес болуп калган, жанагы монголдордун хонгор деген сөзүн канкор деп алып каничкич деп, ал хонгор деген бул аскер башчы деген. Аны орусчага кровожадный деп которуп. Анан орусчага кровожадный Манас деп которуп. Мына катаны караңыз, кайды. Анан бул адамдарды өлтүрүп, адамдын канын ичкен каннибал кылып салган да. Ошондой кылган. Анан ошол нерсени оңдош керек деген чечим чыгарып, мына жерде момундай судьба Манаса после октября деген китепте ушунун баардыгын хронологиясын терип чыгышыптыр. Кандай болгон, эмне болгон, ким кол койгон, партиянын кайсыл эмес эмне болгон, анан кандай болуп репрессия болгон, ошолордун баардыгын бул жерде жазып чыгыптыр. Анан ушу Манас миңди, момундай Манас миң деп англис тилине которулган кыскача баягы сборник. Анан ушул жерден мындай алганда биздин Манас эпосун орус тилине которуп, аны сталиндик сыйлыкка көрсөтүп 46-жылы. Анан карап отурса эле, ой, Кыргызстан кичинекей эл болсо, анан кийин тети улуу Кытайга барып, анан аларга барып алып туруп, алардын элин кырып жөн жаткан элди. Ошондой болуп калган да. Себеби ал жерде чоң казаттын эле окуялары тартылып калган да. Ага чейинки окуялар, ал ошол кара Кытайлардын келип кыргызды эскенин, эмелердин баарын алып салып эле ошол чоң казат окуялар болуп калган. Анан бул оказывается бу жерде душмандардын атайын киргизген идеологиясы бар экен. Пан-исламисттик, пан-түркистик идеология деп. Анан ошондо 52-жылы жанагы конференция өтүп атат да. Анда дагы бир топ кишилерди, жанагы Ташынбайжиев, Бектенов, ошол Манас секторунда иштеген адамдарды, китепти даярдаган адамдардын көбү кайра экинчи толкун менен репрессияга туш болуп атат да. Анан өзүңүз билесиз, муногу 5-6 жыл мурда дагы бир толкун кылышып, Манаска каршы деп, Манасты изилдеген адамдардын баарын булар Манастын Кыргыздын душмандары деп дагы китеп чыгарыш эме кылды деп, алардын баары арабызда эле жүрөт. Эми аман болушсун. Бирок бул дагы фальсификаторлор деп китеп чыгарып эме кылышты да. Анан булар дагы мындай алганда кыргызбыз деп паспортуна жастырып алган баягы Кыргыздын байыркы душмандарынын урпактары да. Эми алар деле аман болсун, биздин мекендештерибиз, замандаштарыбыз. Бирок баягы ак ийилет сынбайт дегендей, мезгил өзү тараса, мезгил өзү көрсөтөт. Ал эми мына чейрем кылым өттү. Убакыт мезгил аткан жебенин огундай токтобой кете берет экен да, зымырап мына 25 жыл болуптур. 25 жылдын ичинде биз кандай ийгиликтерге жеттик, кандай кемчиликтерге туушар болдук. Ошолордун эң эле ириси мына акыркы коронавирус болуп атат да. Бул боюнча дагы Дастан Исламович менен коронавирус апааты жана Кыргыз дөөлөтү деп китеп чыгардык. Чынында бул кыргыздардын байыркы эл экендигин, кыргыздын баягы үрп адаты, салты, макал лакаптарында кыргыздын акылмандыгы, улуулугу жаткандыгы тууралуу башка улуттун өкүлдөрү жазган китептердин негизинде ошол эле орус академиги Киселевдун, Акладниковдордун, Абрамзондун, Бартальттын, Бернштамдын эмгектеринин негизинде Чайковский деген окумуштуулардын, совет мезгилиндеги окумуштуулардын эмгектерин пайдаландык да. Ошондой эле ал жерде дагы бир катар сүрөттөр киргизилди. Дүйнөнү башкарган Иран мамлекетин, теги ошо батыш жактагы бир топ мамлекеттерди башкарып, ошол жерде хан болгон, император, падыша болгон адамдардын кыргыз калпак кийип отурган сүрөттөрүнө караганда, булар да ошо кыргыз тукумунан экен деп ошо сүрөттөрдө киргиздик. Анан эң кызыгы Ватикандын китепканасында сакталган бир сүрөт бар экен. Ал жерде Иса пайгамбарга сыйынуу деп айтат экен. Кызыгы Иса пайгамбар дагы калпак кийип отурат да. Анан бул жагынан алганда эми буну биз баягы окшош экен, эмне экен деп айтып кое бериши мүмкүн.
Бирок ошол эле мезгилде орус академиги Фоменко деген, мына бүгүнкү күндөгү орус академиги Фоменко, анан Носовский дегендердин «История, как оно было» деген китеби бар. Андан сырткары алар ошол өзүнүн эмгектеринде фильмдер тартылды, 25тен ашык фильмдер тартылды да. Анан Иса пайгамбарды скиф болгон деп жазышып атат да. А скиф болгондо анда кыргыздар биз дагы бир кезектеги бабаларыбыз скиф деп аталган да башатта. Анан ушул жагынан алганда да кыргыздын байыркы эл экендиги, анан баягы ошол даңазаланып атат. Анан сиз экөөбүздүн жазган китептерибиз эми мындай эле тиражы 1000ден эле да. Анан баягы жалпы элге, жамы журтка жетпей калып атат. Менде ушу китептен деле мына акыркы китеп калды. Уже тарап кетти да 1000 экземпляр. Ал эми бул жерде муну сүрөт турбайбы? Муну Барсбек деп дагы айтышып атат. Бирок мындай алып карасаңыз, Барсбектин алдында Кытайдын императору, Кытайдын ханзадасы жүгүнгөн эмес да. Бул Андижанда турганда Алоке Манас ата келгенде жүгүнгөн. Манас ата ошондо 15-16 дагы эле бала болгон. Мына бул жерде карасаңыз 15-16 дагы жаш бала, анан Кытайдын эмеси баягы ханзадасы ийилип тазим кылып атат да. Ар жагында боз үйлөрдүн сүрөтү. Бул сүрөт Япониядагы музейде турган сүрөт. Анан ушундай нерседен алганда биз кыргыздар элибиздин, бабаларыбыздын баатырдыгы жөнүндө айтсак, кыргыздар мактанып айта берет деп өзүбүз эле айтабыз да. Бир кыргыз айтса, бир кыргыз айдайбы, мактана эле беребиз, өтө беребиз. Канаке жок дегенде шереңке чыгара албайбыз деп айта берет да бүгүнкү күндөн алгандачы. Бирок ошол эле мезгилде биз момундай дүйнөдөгү эң чоң эпосту жараткан кыргыз элинен башка кайсы эл бар? Индустар 1,5 миллиард, булар деле Кытайдан кем эмес азыр. Чоң варианты да көп. Анан булардын Махабхарата деген чоң эпосу бар. Ал дүйнөгө кеңири тараган, англис тили аркылуу дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө баягы тилдерге каражаттын күчү менен таратты да. Которулуп кеткен. Бирок Манастан 2,5 эсе көлөмү жагынан аз болуп атат. Анан ал Махабхаратадагы окуялардын көбү баягы фантастикалык, мифтик окуялар болуп атат да. Анан ошол себептен ал бар как мифтик чыгарма катары. Анан биздин Манастыдагы мифтик чыгарма катары кошуп койгондо бул миф, бул эме Манас өзү ойдон эле чыгарылган каарман, чогултулган каарман деген нерсенин бардыгы энциклопедия. Энциклопедияга миф да кирет да, эме болуп. Анан эми баягы жомоктун элементтери кирет. Ар бир манасчы өзүнүн фантазиясына жараша көбүртүп жабырткан жерлери көп. Ал эмес бизде кээ бир окумуштуулар айтып жүрбөйбү? Сагынбай тиги Манасты Илья Муромец менен согуштуруп койгон, эметип койгон, Айламор деп согуштуруп койгон деп дагы айтышат да. Анан Саякбай болсо Компартияны да кошуп жиберген деп, Сагынбай тиги Ленинди кошуп жиберген деп эметип атат. Эми ал саясат болгон да. Саясат, туурабы? Ошол коммунисттик партиянын саясаты болгон, анан эле ошол Компартияда жүргөндө Саке кошуп койбойсуңбу десе, анан кошуп деле койгон да. Темирбек мырза, аны кошконбу же атайла ошондой Манастын эмесин таасирин төмөндөтүш үчүн чыгарган ал дагы өзүнчө мифтир. Ал дагы өзүнчө бир каңшыгардыр атайлап. Себеби дегенде азыр ошондой аракеттер аябай күчтүү да. Бул мунун артында сырткы күчтөр турушу да мүмкүн. Туура. Бул жөнөкөй эмес. Эми бул изилденбей атат да. Анан мен жанагы бир нерсенин башын ачып кетким келет да ушул жерден. Жанагы Канкор деген сөздү айтып кетпедикпи? Эми Канкор деген чында Сагынбай Орозбектин вариантында бар да, Канкор деп. Муну мен кызыгып изилдеп көрдүм да. Бул кыргыз элинде, кыргыз эл эмес, дүйнө элдеринде адамдын каныны бул суюктук катары карабайт. Бул чоң касиетти алып жүрүүчү. Кут катары. Кут катары. Кандайдыр өзгөчө бир зат катары карайт да. Ошол кандын ичинде болот адамдын касиети. Бардык тукумдан тукумга, баягы кандан канга өтүп деп ошол. Канкор деген
ошол улуу касиеттин кору манаста деген сөз. Мына могу. Бул дагы бир эме экен да, вариант. Жок, ушундай кору деп. Анан ошондой деп анан киргизгенде ушуну туура чечмелебестен баягы айрыкча котормодо ошону түшүндүрмөнү терең берип туруп анан кийин аны сөзмө сөз которбостон маанилик жагынан которуш керек болчу да. Анан ошондо негизи кыргыз тилин байыркы тил катары тилчилер, синологдор баягы айтып жүрүшөт да. Анан бир эле сөздүн бир нече мааниси бар. Мисалы үчүн жөн эле жан деген сөздү алсак, бул адамдын жаны, жандыр дейт. Жанагы светти же шеленкени чагып, свечканы күйгүз жандыр деген сыяктуу да. Же болбосо кан, мына кан сиз айтып атасыз, кан бул да адамдын денесиндеги адамдын негизги тирүү алып жүргөн нерсе кан. Кан уюп калса бүттү, адам өлөт деген да. Кан суусундукту кандыр, кан падыша дегендей маанилер да. Анан ушул жагынан алсаңыз, бир чети кан кор дегенде кыргыз эли дагы уюткулуу эл болуп, негизинен көп хандардын баары Кыргызстан чыккан. Бул дагы канкор эл экен десе, бул хандар көп чыккан эл экен деген маанини дагы берсе болот деп түшүнсөк болот да. Анан ушул жагынан алганда мындай Манасты биз 25 жылдан бери өнүктүрүп айтып келе атабыз, манасчыларыбыз чыгып атат. Кудайга шүгүр. Бирок Манастын текстин ичиндеги сырлар, катылган сырлар, ошонун философиясы жандырылбай кандайдыр бир аягына чейин изилденбегендей болуп атат да. Эсиңизде болсо, 90-жылдары Аскар Акаевдин убагында Манастын 7 осуяты деп, анан улуттук идеологиянын туу чокусу кылабыз деп аракеттер болгон. Бирок эмнегедир ошол иштебей калды да. Эмне үчүн иштебей калды? Себеби ошону аягына чейин түшүнүп, ошону кайра башкаларга түшүндүрүп жеткизе турган бизде же адамдар жок болуп калдыбы, же баягы саясатыбыз башка жака бурулуп кеттиби, эмнегедир ушул осуяттар баягы кагазга жазылып, дубалга илинген менен иштебей калды да. Мектептерде, окуу жайларда, ишканаларда илинген, эсиңизде да. Бүт бар Манастын 7 осуяты деп киргенде илинип, баарын кооздоп илинген, бирок ал эмнегедир иштебей калды. Бул жерде жанагы 60-жылдардагы биздин адабиятчылар Манас китеп болуп чыккандан кийин болду, Манасчы чыкпайт деген, бүтүн ошол жака кетип калдыбы деген дагы ой келет да. Эми мынабу маегибизди Манас миңге чейрек кылым деп атабыз. Ошол Манас миңди өткөрүү идеясы кандай пайда болгон? Ушул мааракени өткөрүү кимдин демилгеси деген нерсе ушул күнгө чейин чоң талаш талкуу чыгарып жүрүшөт да. Кээ бирөө Акаев дейт, кээ бирөө жок Майрам Акаева дейт, кээ бирөө дагы башка бир топ адамдарды айтышат. Мына ушул боюнча мен изилдеп көрдүңүз. Изилдеп жанагы эмемде күндөлүктөрүмдү карап отуруп таптым да жазган экенмин. Бул мындай болгон экен. Баягы СССРда кайра куруу жарыяланбайбы? Кайра куруу жарыялангандан кийин биринчи жөн эле биз социализмди реформалайбыз, модернизация кылабыз, жаңы нукка салабыз деп келген да. Анан кийин бул биз социализмден баягы 70 жылга чейин жамандап жүргөнбүз да капитализмди. Бул эзүүчү таптын системасы. Бул аз гана бир топтун кызыкчылыгыны көздөгөн, ошолордун кызыкчылыгына иштеген, ал эми карапайым калкты айрыкча баягы материалдык байлыкты түзгөн эмгекчини анын кадырлабаган, анын кадырына жетпеген ушундай система деп сындап келгенбиз. Анан ошол системага өтүү айыкын ачык боло баштагандан кийин аны мыйзамдаштырыш керек. Аны жөн эле өтөбүз деп өтө албайсың да. Ошол социализм менен капитализмдин айырмасы бул
мүлккө байланышкан да. Бул мүлк маселеси. Социализмде жалпы элдик мүлк, бардык мамлекеттеги байлык элдин орток байлыгы болуп эсептелет. Ал эми адамдар жеке байлык күтүүгө чектөө салып коет. Мисалы, айылда кыргыздар 35 кой, 1 жылкы 2 айдан ашып кете албайсың деген. Андан көбөйүп кетсе этке тапшырып турган мамлекетке. Анын акчасын төлөп берген. Ал эми капиталисттик системада жеке менчик. Каалашыңча жеке менчик өтөсүң. Мына ошол закон СССРде менчик жөнүндө Советтик социалисттик республикалар союзунун закону деп туруп кабыл алынат экен. Бул баягы социализмден капитализмге өткөрүүнүн закону да, мындай закондук негизи. Анан ошонун 8 статьясынын 1 пунктунда бул кыргыз тилине которулуп 1989 жылдын 19 ноябрында Советтик Кыргызстан гезитинде жарык көрөт. Анын ошондо мындай деп жазылат. Граждандардын менчиги алардын өзүмдүк байлыгы болуп саналат. Жана алар өздөрүнүн ар түрдүү материалдык жана руханий керектөөлөрүн канааттандыруу же өз алдынча чарба ишин жүргүзүү үчүн аны өздөрү каалагандай пайдаланышат деп жазат да. Анан ушул бул абдан көлөмдүү чоң закон. Анан бул талкуу болгон. Демек орток мүлктү элге кандайча бөлөбүз? Ошону мен күндөлүгүмө жана радио телевидениеден алып жазган экенмин да. Анан ошондо биздин Кыргызстанда эми бул боюнча бардык республикаларда арким сөз болгон. Кыргызстанда ушундай деген эми болуптур да. Муну Манастын Айкөлдүгүнүн негизинде бөлүшүбүз керек. Муну Айкөлдүк кылып туруп, калыс бөлбөсөк, бул туура эмес жагына кетип калат. Деп туруп, ошол эмеден биринчи жолу Айкөлдүктүн эмесини чечмелөөсүнү айтышкан экен да. Мен ушуну жазып коюпмун да. Окуп берейинби? Окусаңыз ошону кызык экен. Мына Манастын башка адамдык касиети Айкөлдүк. Жеке менчик аркылуу өнүгүп өсүүнүн негизи катарында Айкөлдүктү алышыбыз керек. Деп орусчасы Манас великодушный, же болбосо кыргызчасы Айкөл Манас мындай дептир. Айкөлдү 5 эмесин. Биринчиси таза ниеттүүлүк дейт. Ата мекенин кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктан жогору койгон улуттук баалуулуктарды эне тилде тарыхты кастардаган ыймандуулук. Биринчиси. Экинчиси даанышмандык. Капиталисттик системаны, адамды, заманды, ааламды түшүнүп, туура чындыкты кабыл алып жашоону өздөштүрүү. Үчүнчүсү мээримдүүлүк. Өз ара сүйүүгө бөлөнгөн боорукер жылуу мамиле, адамгерчилик, адептүү жүрүш туруш, маданияттуу көрүнүш, сылык сыпат, тартиптүүлүк. Төртүнчүсү мекенчилдик. Эли журт ата мекен алдында ак кызмат өтөп, даана салым кошуу. Бешинчиси эли журт жана ата мекен алдындагы жогорку жоопкерчилик. Мына ушу бешөө биригип Айкөлдүктү түзөт. Биз баягы капиталисттик системага өтүүдө бири-бирибизге Айкөлдүк кылышыбыз керек деген экен да. Эми эгемендүүлүккө келебиз. Мындай болду да, 1990 жылдын 27 октябрында ошол кезде легендарный парламент 350 депутаттан турган. Жогорку кеңештин 8 сессиясында анан кийин Автомат Масалевичти бийликтен кетиришип, ордуна Аскар Акаев шайланганда, анан Аскар Акаевдин шайланганда эми аны элге мындай эмне үчүн шайланып атат дегенде ошонун далилин келтириш керек да. Ошондо анан кийин Аскар Акаев бул жаш, жаңычыл, окумуштуу демократ, жаңы мындай реформаларды тез кабыл алат, биздин өнүгүшүбүздү илимий негизде өздөштүрүп кетет деген баягы эмени айтышат да.
чечим бүтүнү айтып чыгарышат. Бүтүмдү чыгарып Аскар Акаевке ошондой мүнөздөмөнү беришет. Анан ошол мүнөздөмөнү берип жүргөндөн кийин ошол эле 90-жылдын 8-декабрында Беловежская пуща деген Белоруссиянын эмесинде Ельцин, Кравчук, Шушкевич биз Советтер Союзунан чыктык деп анан декларация кабыл алып булар кол коет. Кол койгондон кийин анан кийин Горбачев мамлекети жок калды да. Анан бул киши анан телевизордон кайрылып анан арызын өзү жазып Совет элине кол коюп бийликтен баш тартат. Анан баш тарткандан кийин бардык республикалар өзүнчө калды да. Анан ошондо 1990-жылдын 15-декабрында легендарлуу парламент Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алат да. Анан ошол жанагы 90-жылкы суверендүүлүк жөнүндөгү декларацияда ошондо анан биз баягы ортодон баягы социализмден консерватизмге өтүп туруп, анан консерватизмден капитализмге өтүш керек да. Биз анан бир убакта эле түз эле баягы капитализмге өттүк дейт. Анан аябай кызык болгон. Анан эми бул 15-декабрда анан жаңы жыл келет да. Анан ошо жаңы жылда баягы Аскар Акаевди бийликке алып келген топ болгон. Кыргызстандагы демократиялык жаңылануу үчүн деген булар 154 экен жогорку кеңештин ичинде отурган. Анан көпчүлүгү жогорку кеңештин сыртында отурган. Анан ошол жаңы жылда булар анан кийин тос көтөрүшкөн. Баягы тос көтөрүшөт элге кайрылбайт. Ошондо булар айткан экен да, биз консерватизмге отурбастан түз эле либерализмге 5 чекирик жасадык деп, могу 5-өөнү айткан экен, мен жазып коюпмун. Биринчиден социализмден капитализмге өтүппүз биз дароо эле. Экинчиден коомдук, элдик орток менчиктен жеке менчикке өтүппүз. Үчүнчү командалык буйруп башкаруудан демократиялык башкарууга өтүппүз. Төртүнчү пландуу экономикадан рынок экономикасына өтүппүз, базар экономикасына. Бешинчи марксизм, ленинизм идеологиясынан либерализм идеологиясына өтүппүз да. Мына ошол 5 секиректи жасаган экенбиз да. 5 кадамды. 5 кадамды, чечкиндүү кадам жасаган экенбиз. Өзү негизи Мусаке, бул сиз баягы ар бир газетадагы, радионордогу айтылган нерселердин негизги өзөктөрүн жазып түшүрүп турганда, күндөлүк кылып жазып жүргөн турбайсызбы? Числолордон бери коюп. Анан өзү негизи жанагы Манас эпосунун 1000-жылдыгынын белгилөөнүн демилгечиси катары Аскар Акаев же тиги Майрам Акаева деп атпайсызбы? Мен жана башында айтпадымбы? 37-жылы эле тетиги Акаев ошо жарык дүйнөгө келе элек деле белгилейбиз деп баягы демилгелер көтөрүлгөн да. Анан ошол демилгелер улам кайрадан көтөрүлүп турган. Анан мына акыры ошо 95-жылы Манастын 1000-жылдыгы белгиленип, көптөгөн жазуучулар, саясий ишмерлер, акындар, бул президенттер, 5 мамлекеттин президенти келди деп атпайбызбы? Анан талаш жергесинде болуп, ошол Манас Ордодо бүгүн дагы ошолордун тиккен бактары, жана карагайлар турат. Себеби мына ошол Азербайжандын президенти Гейдар Алиевдин тиккен багы, Сулейман Демирелдин тиккен багы деп көргөндө чыны менен биз мындай бир чети толкунданып, экинчи чети ошол Манастын 1000-жылдыгына чоң маани берилгендигинин, эл аралык деңгээлде чоң маани берилгендиги, бул оондун атайын чечими менен кабыл алып белгиленгендиги мындай көрүнөт да. Анан эми Мусаке, бул 1 сааттын ичинде бул Манастын 1000-жылдыгы боюнча сөздү кылып, ошону аягына чейин чыгарып өтө эле баягы убакыт жетишпейт экен. Эпикалык маселе Анан муну дагы ошол сандан санга дегендей улантып
сүйлөшөбүз го деп ойлойм. Анан бүгүнкү 1 саатыбыз ушуну менен өтүп кетти. Кудай буйруса дагы сиз менен бул жазган күндөлүгүңүздүн ичиндеги өзөктүү маселелерди алып чыгып, негизинен азыркы айтып аткандарыңыздын окуган жанагы 5 кадам 5 секирик деп атпайсызбы? Булардын бардыгы ошол 1000 жылдыкка карата кандай болуп белгиленип калган, ошого карата ситуациялардын бардыгын абалды ошол жазган экенсиз. Бул жагынан биздин Кыргызстанда ушундай баягы тыкат дейбизби, изилдеп ошонун баарын жазып жүргөн бир эле өзүңүз болсоңуз керек деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү биздин берүүбүз бул Манас эпосунун 1000 жылдыгынын 25 жылдыгына арналган биринчи телеберүүбүз болду. Студиябыздын коногу белгилүү жазуучу, изилдөөчү, Манас Кырдаалы улуттук лидер идеясы деген мына сыясы кургай элек китептин автору Муса Сапаев аксакал болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз, агай. Атайын келип биздин студиябызга, ошо биздин телекөрөрмандарыбызга ошол Манастын 1000 жылдыгынын кандай болуп белгиленип калгандыгы боюнча изилдөөлөрүңүздү четин чыгарып айтканыңызга. Эгерде телекөрүүчүлөргө кайрылууңуз болсо айтып койсоңуз болот. Эми телекөрүүчүлөргө кайрылып айтаарым эле, мына бүгүнкү ойдун борбору эле ошол Манас атабыздан мурасталган Айкөлдүк. Мына ушул маекти дагы бүгүн биз ошо дүйнөнү, адамзаттын үрөйүн учурган, элибизди, журтубузду чоң бир ойго батырып, кризиске туш кылып турган аламаттан ошол Манас атабыз мурастаган Айкөлдүк менен чыгабыз. Ушул Айкөлдүк маселесине, ушул бири-бирибизге кайрымдуулук, достук, боорукердик, өзүмчүлдүктөн арылып, элчилдикке, журтчулдукка маани берип, бири-бирибизди колдоп, алдыга тартып, туура жетелеп, ушул апааттан чыгып кетели. Келечегибиз кең болсун, бактылуу бололу. Рахмат. Ырыс алды ынтымак дегендей, баарыбыз ынтымакта бололу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.